Уважаемые телезрители, радиослушатели, церемония инаугурации началась с того, что знаменосцы с государственным флагом, Конституцией и знаками государственной власти прошли в большой зал Национальной филармонии. Все мы сейчас ожидаем прибытия Садыра Джапарова. Шайланган президент Садыр Жапаровтың келишимерен алдыда негизги иштерди башталат. Атаңдың көзі көмкірілгі ұлтықта көзетпеген тұмшықта мұңғырла құрсаңнан мұнарат болып ұрсаңнан орылған сәлдіңін асың атасының ақыл парақсың бардың тінекен айқылманаз қолды деп иштудай оңды деп айқылманаз барында үзілгені көбіліп шашылғанын көпейнен сайып жүріп бақ қылып салып жүріп там қылып жинап жүріп ел қылып еліменен кен қылып көнгенен емеспей өзің көріп намаздың жоғылғанын көп қой бергенен емеспей айланайын балбандар чулауын ақсалғыла чың шығады чыңырыға кығады чыңырықтың аяғы шындаған қырғыз деп шығады қарағия көрінген чулағырдың екен қаңғырып келген қырғыздан тураған едемін екен айланайын балбандар атаңның көрейдің үйге бір жақсылық туған ғо тілегін құдай берген ғо 60 жасый тайтару алдым менен келген ғо деп очылды семетей шықты вақырып маназа ұран шақырып маназ деп балаң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей сиздер көрүп жатасыздар. Шайланган президент Садыр Жапаровдун унаасы азыр филармониянын алдына келип түштү. Жана ал азыр Айкөл Манастын эстелигин көздөй бара жатат. Кайра тартып кетеби, багеңдин өзүм алаңмын, өзүм 12 деп алаңмын. Кабырагамын капырыпын чамынып, түрү жүрсем эжеке, сизге көзүм саламын. Кулугуска дегизбейм, кулуңдаган букарга, куран атын дегизбейм, каздугуска дегизбейм, канатуга каптырып, каңчынга чаптырбайм, түрүбүгө түстетпейм. Калайын эжеке, көрө жүрөм көзүңдү. Алхабалыңдай Садыр Жапаров жаңы эле Айкөл Манастын эстелигине таазим этти. Жана угуп жатасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, филармониянын алдында Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосунан Каныкейдин Тайторуну чапканы бөлүмүнөн Тайторунун Марага чыгып келиши жөнүндөгү үзүндү жаңырууда. Бул символикалуу мааниге экенин белгилөөгө болот. Анткени Каныкейине дагы Тайторуну жакшылыкка жооруп чабышка салган эмеспи? Тайтору кайбылданды, маназ деп сүрөп ал деди. Ошондон ойдун бары акыр койдогунун барысы. Маназда мени көңүнөн чакыруу. Итак, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, можно наблюдать, что на автомобиле прибыл в здание Национальной филармонии избранный президент Садыр Джапаров. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон, Иран Республикасынын президенти Хасан Рухани, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган, Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму, Европа биримдиги өңдүү авторитеттүү эл аралык уюмдар дагы куттуктоосун жолдогон. Напомним, что на досрочных выборах главы государства 10 января 2021 года Садыр Джапаров получил 79,20% голосов избирателей. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич.
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын чечими. жылдын 10 январындагы Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы номер 26 токтому Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы токтом кылат. Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы протоколу бекитилсин. Аталган протоколдун негизинде 2021 жылдын 10 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү деп табылсын. 1.105.248 же 79,20% добуштуу. Башкача айтканда, шайлоого катышкан бардык шайлоочулардын добуштарынын жарымынан көбүн алган Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп катталсын. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна киришип жаткан учурда Жапаров Садыр Нуркожоевичке Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганы тууралуу растама, айырмачылык белгилери, Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси жана штандарты тапшырылсын. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич ант берет. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу
Qırğız Respublikasının prezidentinin gübölügü. Qırğız Japarov Sadır Nurkojoyevich, Qırğız Respublikasının prezidenti hizmetine girişti. Qırğız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurkojoyevich'tin sözü. Qadırlı Qırğızstandықтар, ардактуу коноктор, алдыңарда туруп ант берип жаткан ушул салтанаттуу ирмемдерде 2000 жылдан ашуун тарыхы, ар түрдүү окуяларга бай, күнү тууган замандарда Азияны дүңгүрөтүп улуу дөөлөт курган, жаза тайып алдырган замандарда далай азап тозокту да баштан кечирген байыркы элимдин бүгүнкү тагдыры жана келечеги үчүн өтө жогорку жоопкерчилик мойнума тагылганын эң жакшы түшүнүп, бир чети бир эсе толкунданып турамын. Бул жоопкерчилик жөнөкөй жоопкерчилик эмес. Байыркы мезгилдеги Барсбек Каган жана анын үзөңгүлөштөрү, берегиде Мухаммед Кыргыз жана анын мүдөөлөштөрү, кечегиде Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана алардын санаалаштары өз кезинде Кыргыз элинин келечеги тууралуу кандай санаа чегип, түмөн ирет түйшөлүп, кандай жоопкерчиликти аркалашса, дал ошондой оз ыйпаны көтөрүү жана өтөөлүнө чыгуунун милдети
биздин алдыбызда турат. Бул жоопкерчиликти өзүмдүн санаалаштарым жана замандаштарым менен чогуу тартууга белсенүү, ата журт алдындагы андай ыйык миссияны жетектөө мен үчүн өлчөөсүз сый. Элибиздин басып өткөн жолу чыйралуунун, дем күтүүнүн орошон булагы болуп, тарыхтын улам бир жаңы барагын өздөштүрүүдө элимдин жигер кайратын арттырып гана жүрүп олтурган. Андыктан улуу жана узак тарыхы бар элдин келечеги дагы кең болууга тийиш. Мөөнөтүнөн мурдагы бул жолку президенттик шайлоо өзгөчө жагдайда өткөндүгүн, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришип жатканымды, ант берүү каадасы да өзгөчө кырдаалда өткөрүлүп жаткандыгын белгилеп кетким келет. Бул жөн жерден эмес. Бизди, жалпыбызды, өлкөбүздөгү соңку жагдай, саясий процесстер ушуга кептеди. Бу сапар элибиздин улуу максаттарга умтулуусу, үзүлбөгөн үмүт, татыктуу жашоо тууралуу кыялы баарыбызды тооруган пандемия коркунучунан да күчтүүлүк кылды. Натыйжада калың эл түрө көтөрүлүп, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарууга, мурдагы президенттин жана өкмөттүн бийликтен кетишине алып келди. Өлкөбүз башаламандыктын жана мыйзамсыздыктын чеңгээлинде калаарда, улуттук ынтымакты сактоо үчүн 5 октябрь күнү элибиз аттанып, жапатырмак талап кылган кыял тилектен урмат үчүн чогуу чаран жоопкерчиликти тайманбай өз мойнубузга алып, абалды турукташтыра алдык. Анын ичинде мен дагы жан таттуу экен деп олтуруп алган жокмун. Ооба, биз 30 жылдан бери кыялданып келдик. Курулай убадаларга ишенип, жетеленип келдик. Биз кыска мөөнөттүн ичинде Азиянын Швейцариясына айланууну кыялдандык эле. Биз ар бир 6 жыл сайын бийликтин тынч жолу менен алмаштырылып турушун, ар бир 6 жыл сайын өлкөбүздүн турмушундагы ири жетишкендиктерди чогуу чаран майрамдап, жарандарыбыздын жашоо стандарттарынын жогорулашына, ар бир үй бүлөнүн жакшылыгына тең орток болуп, маңдайыбыз жарыла кубанып турабыз деп кыялдандык элек. Биз парламентаризм идеяларында теңирден тескери түшүнүп, жалпы саясий аң сезимди, саясий маданиятты калыптандыруу мүдөлөрүн кадыресе бизнес долбооруна айландырып алдык. Депутаттык орундардын акчага бааланышы, жалпы саясий маданияттын деградацияланышына алып келди. Мамлекеттүүлүгүбүздүн келечегине коркунуч туудурган көрүнүшкө айланды. Ал ортодо коомдогу социалдык жиктелүү күндөн күнгө, жылдан жылга курчуп олтурду. Тилекке каршы, соңку 30 жыл ичинде коомубуздагы бир уч топ гана байыгандын үстүндө болду. Менчиктештирүүнүн жүрүшүндөгү калпыстыктар, экономикалык жаңылыш саясат, адилет, байгер коомду куруу жөнүндөгү кыялдарыбызга, улуттук кызыкчылыктарыбызга кедергисин тийгизди. Натыйжада калың эл журттун чыдамы түгөндү. Ал арада миңдеген мекендештеримдин мигрант атыгып, жакырчылыктын сазынан чыга албай, элимдин туш тарапка чачылып кеткени, ушул көрүнүш тыйылбай уланып жатканы кабыргамды кайыштырат жана жанымды кашайтат. Чыдамдуулуктун да чеги бар. Андыктан 5 октябрь күнү калың журттун парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабын, бийликти биротоло кетирүү талабына өсүп жетиши мыйзам
ченемдүү көрүнүш болчу. Бул жолу калың элдин жеңиши уурдалбайт. Калайык калктын аруу мүдөсү узурпация болбойт. Эл журтумдун ошондогу талабын жүзөгө ашырууну көздөө менин президенттик мөөнөтүмдүн негизги мүдөө максаты болмокчу. Демек, күн түндебей күчүрөп, бел чечпей иштеп, Камбарата, Сары Жаз кестери, жогорку Нарын каскаты сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу, жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептеймин. Чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган түп атабыз Долонби, берегиде бир назар би аталарымдан келаткан осуятты урматтаган ата уулу катары Оз Уйпам деп санаймын. Кадырлуу кыргыз калкым, ардактуу коноктор, Кыргызстан соңку 15 жылдын ичинде бийликтин мөөнөтүнөн мурда кетиши менен аяктаган элдик толкундоолордун өлкөсү катары